Казакстан Азия инвесторлары үчүн абдан тартымдуу. Серепчилердин пикири боюнча бул жагынан республиканын дарамети чоң. Казакстандан стратегиялык изилдөөлөр институтунун серепчиси Бауыржан Аукен Касым-Жомарт Токаев өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн БОА форумунда санаганын айтат. Президент глобалдык азык-түлүк туруктуулугун камсыз кылуу үчүн атамекендик айыл чарбасын колдонууну көздөп жатканын билдирди. Өлкө казынасы дүйнөгө керектүү уран, литий жана титанга бай. Казакстан эл аралык өнөктөштөрү менен сейрек металлдарды казып алуудан тышкары чийки затты терең иштетүүгө даяр. Жашыл технология жана жасалма интеллект тармактары да күч алды. Өлкө инновациялык IT долбоорлорду сары континенттин алдыңкы технологиялык гиганттары менен бирге жасоого кызыктар. Бул багытта Кытай тарап менен келишимдер түзүлүүдө. Айта кетүүчү жагдай, Казакстан Кытай эл республикасынын Борбордук Азиядагы негизги экономикалык өнөктөшүнө айланды. Мисалы, өткөн жылы өз ара соода алака 41 миллиард долларды түзүп, рекордтук көрсөткүчкө жетти. Өсүү 22% түздү. Кытайдан Европага кургак жол менен ташылган жүктүн 80% Казакстан аркылуу өтөт. Бул транзитте Азия менен Европаны байланыштырган Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту басымдуулук кылат. Бул дагы өлкөгө инвестиция тартуунун уникалдуу булагы дейт серепчи. Мемлекет башчысы өзүнүн сапары барысында форумда орто дәлизди дамытууга аса мән берди. Бул жалпы Казакстан. Мамлекет башчысы өзүнүн иш сапарынын алкагында форумда орто коридорду өнүктүрүүгө чоң көңүл бурду. Бул Казакстандын гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия өлкөлөрүнүн экономикасына, Борбордук Азия элинин жыргалчылыгын жогорулатууда чоң мааниге ээ болуп саналат. Маселен, мамлекет башчысы бул орто коридор аркылуу 3 миллион тоннага жүк ташылгандыгына, бир нече жылдын ичинде бул көрсөткүч 10 миллион тоннага жетерине чоң көңүл бурду. Муну менен катар Казакстан түндүк-түштүк багытындагы коридорду өнүктүрүүгө кызыктар экендигин белгиледи. Сонымен қатар жалпы Қазақстан оңтүстік бағытындағы дәлізді де дамытуға қызығушылығын танытатындығын атап өтті.